Саламатсыңарбы? Кайрадан кыргыз тили сабагы. 7-класс кыргыз тили мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакка көңүлүбүздү буралы. Бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз кептин түрлөрү. Сабактын максаты кеп жөнүндө алган билимдерин эске салабыз. Кептин түрлөрү менен стилдин карым-катышын аныктайбыз. Алган билимдерин турмушта колдоно алуусуна тарбиялана алышат. Кептин түрлөрү. Кыргыз адабий тили ооз-эки жана жазма тил болуп экиге бөлүнөт. Адам баласынын күндөлүк турмушунда бири-бири менен пикир алышып, ооз-эки сүйлөшкөн сөздөрүн ооз-эки тил деп атайбыз. Ооз-эки тил пикир алышуунун эң зарыл куралы болуп саналат. Эл арасында ооз-эки жашайт. Диалектилерге, жаргондорго кеңири орун берилет. Эмоциялык белгилер менен кеңири колдонулат. Мисалы, ийинди куушуруу, көздү ымдоо, колду ары-бери жаңсоо, башты ийкөө, чайкоо жана башкалар. Балдар, эң биринчи биз тил деп эмнени айтабыз жана тил качан пайда болгон? Мына ушул туурасында дагы ышыктай кетели. Тил, балдар, адам баласынын бири-бири менен пикир алышуусунун эң негизги куралы. Тилсиз адам баласы жашай албайт. Тил коом жаралганда кошо жаралган. Анда эмесе бүгүнкү биздин сабагыбыз кептин түрлөрү. Кептин түрлөрү 3кө бөлүнөт. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Баяндоо белгилүү бир нерсенин, окуянын, кыймыл-аракеттин логикалуу, системалуу, факты, материалдарга таянылган негизде баяндалышы баяндоо деп аталат. Анда мазмун, сюжет, каармандар болот. Баяндоо аңгеме, жомок, уламыштарда, адабий чыгармаларда пайдаланылат. Баяндоо мазмуну жана максаты боюнча 3 топко бөлүнөт. Биринчи, өз түшүнүгүн сүйлөп берүү, экинчи, кайра айтып берүү, үчүнчү, билдирүү. Эми төмөндөгү текстке маани берели. Күн кечкирип бара жатат. Аялдамада эл толтура. 1 сааттан бери автобус жок. Тыныгуу мезгили болсо керек. Шашкан адамдар улам саатын карап тынчсызданышууда. Аңгыча аба барган сайын муздап, кар себелей баштады. Тез эле теребелди аппак кар каптады. Шашкандар автобустан үмүтүн үзүшүп, ак карды жирей жөө жөнөштү. Мына балдар, бул жерде мында алгач айлана чөйрөнүн абалы эмне кылып жатат? Баяндалып жатат. Андан соң сүрөттөлдү. Акырында кайра кыймыл-аракет эмне кылды? Баяндалды. Биринчи балдар баяндалып, сүрөттөлүп, анан баяндалды. Кээде булар алмашылып да калат. Биринчи сүрөттөлүп, баяндалып, кайра сүрөттөлүп, кайра баяндалышы ыктымал. Ой жүгүртүү. Логикалык, ыраттуулук менен бир нерсе жөнүндө ойлоо, ачык айкын, ишенимдүү, жүйөлүү далилдер, фактылар, мисалдар менен бекемделген адамдардын ой пикирин, сунушун, жекече көз карашын билдирүү ой жүгүртүү деп аталат, балдар. Сүрөттөө жандуу жана жансыз заттардын, кубулуштардын, жаратылыштын жана башка өзүнө тиешелүү туруктуу белгилерин ачып көрсөтүү сүрөттөө деп аталат. Сүрөттөө, балдар, 3кө бөлүнөт. Биринчи иштиктүү сүрөттөө, экинчи илимий сүрөттөө, үчүнчү көркөм сүрөттөө. Иштиктүү сүрөттөөдө
Буюмдардын негизги белгилери саналып көрсөтүлөт. Образдуулук, эмоционалдуулук болбойт. Буга инструкциялар, кулактандыруулар кирет. Ал эми илимий сүрөттөөдө ойдун тактыгы, тууралыгы, логикалык жактан ыраттуулугу көбүрөөк орун алып, илимий фактылар, далилдер тандалат. Ал эми көркөм сүрөттөөдө окуя образдуу, көркөм чагылдырылат. Көркөм адабияттын элементтери пайдаланылат. Анда көркөмдүүлүк, элестүүлүк, кыялдануучулук, адамдын ички дүйнөсү көбүрөөк колдонулат. Жаратылышты сүрөттөө табият дүйнөдөгү жандуу жана жансыз заттардын баардыгы жаратылышты түзөт. Аны сүрөттөп жазуу жаратылышты же пейзажды сүрөттөө деп аталат. Бул да иштиктүү жана көркөм сүрөттөө болуп экиге бөлүнөт балдар. Иштиктүү сүрөттөөдө жаратылыш жалпы майда деталдары камтылбай сүрөттөлсө, ал эми көркөм сүрөттөөдө көркөмдүүлүк, кооздук касиети кеңири толук ачылып берилет экен. Бул жаратылышты сүрөттөө. Эми балдар, мына жаратылышты сүрөттөө. Биз жаңы эле эмне кылдык? Жаратылышты сүрөттөө эки түр менен сүрөттөлөт дедик. Биринчиси бул иштиктүү сүрөттөө, жаратылыштын жалпы гана майда деталдары гана сүрөттөлөт экен. Ал эми көркөм сүрөттөөдө биз көркөмдүүлүк, кооздуулук, касиеттүү, образдуу, элестүү түрдө биз жаратылышты эмне кыла алат экенбиз? Сүрөттөй алат экенбиз. Эми сүрөттөөнүн түрлөрү балдар. Турак жайды сүрөттөө. Бул дагы экиге бөлүнөт экен. Иштиктүү сүрөттөө, анан көркөм сүрөттөө болуп. Иштиктүү сүрөттөөдө бөлмөнүн ичиндеги буюмдар так, толук сүрөттөлүп, бөлмөнүн аянты, жарыктыгы, жыгач буюмдардын түрлөрү, алардын орун тартиби жана башкалар баяндалат экен. Ал эми көркөм сүрөттөөдө бөлмөнүн белгилери саналып, бирок көркөм тил каражаттары менен образдуу, кооз сүрөттөлөт экен. Ал эми салыштыруу, күчөтмө маанидеги сөздөр көп колдонулат экен. Сүрөттөөнүн түрлөрү. Бул жерде бөлмөнүн ички сүрөттөлүшү, бөлмөнүн ичинин жарыктыгы, бөлмөнүн ичинин кенендиги, жылуулугу жана эмеректердин туура жайгашуусу эмне кылат экен? Толук сүрөттөлөт экен. Андан тышкары көркөмдүүлүк, образдуулук, элестүүлүк касиеттер менен бөлмөнүн ички көрүнүшүн сүрөттөй алат экенбиз. Кыялданып сүрөттөө. Кыялданып сүрөттөө балдар, жаратылышты, турак жайды, буюмдарды, кыймыл аракетти жана башка жөн гана болгонун болгондой сүрөттөбөстөн, адам өзү каалагандай кыялданып, керек болсо апыртып, фантастикалык жол менен сүрөттөсө, бул кыялданып сүрөттөө деп аталат экен. Сүрөттөөнүн бул түрүндө болгон окуяны жөн гана баяндап койбостон, көркөм кыялданып сүрөттөө. Мына балдар, бул жерде биз өзүбүздүн көрүп турган нерсебизди биз жөн гана сүйлөп койбостон, ошону биз ашкере мактап, көркөмдөп, жактап, элестүү кылып эмне кыла алат экенбиз? Кыялданып сүрөттөй алат экенбиз. Кыймыл аракетти сүрөттөө. Мында адамдардын кыймыл аракети, баскан турганы, кылган эмгеги, иши жана башкалар сүрөттөлөт экен. Кээ бир белгилери боюнча баяндоо менен кыймыл аракетти сүрөттөө бири-бирине окшоп кетет. Баяндоодо деле жалпы эле адамдар, ага байланыштуу окуялар жөнүндө сөз болсо, мында адамдардын мүнөздүк өзгөчөлүгүнө байланыштуу кыймыл аракети, кылган иши, эмгеги гана сүрөттөлөт экен. Бул кыймыл аракетти сүрөттөө.
Мына балдар, бул жерде адамдардын ар биринин кыймылы эмне кылып атат? Берилип көрсөтүлүп жатат. Кыймыл аракетти сүрөттөө. Адамдын сырткы келбетин сүрөттөө. Мында адамдын өңү түсү, кийген кийими, кебете кешпири, мүнөзү, тулку бою, кыялы жана башкалар сүрөттөлүүсү тийиш. Эми адамдын сырткы келбетин сүрөттөө дагы балдар 3кө бөлүнөт экен. Биринчи иштиктүү сүрөттөө, экинчи илимий сүрөттөө, үчүнчү көркөм сүрөттөө. Иштиктүү сүрөттөөдө адамдын негизги белгилерине, бетинин түзүлүшүнө, боюна, көзү башына, андагы негизги белгилерине, так, мең, жашына жараша сүрөттөлөт экен. Ал эми экинчи илимий сүрөттөөдө адамдын улутуна, тышкы түсүнө, этникалык тобуна карата сүрөттөлөт экен. Ал эми көркөм сүрөттөөдө адабий чыгармаларда катышкан каармандардын образдарына көңүл бурулат экен. Мисалы, Манас эпосунан Манасты алсак. Манас кең далылуу, жайык бет, кайраттуу, камкор, аңды дөңдү карабаган, ачуусу мурдунун учунда, кабак кашым дебеген деп Манасты эмне кылдык? Сүрөттөй алдык. Ал абалды сүрөттөө балдар. Адамдардын ал абалын сүрөттөөдө сырткы келбети, тулку бою, кыял жорого, баскан турганы, кийген кийиминен баштап, анын ар кыл турмуштук психологиялык ал абалы, ички эмоционалдык сезимдери жана башка көркөм сөз каражаттары менен сүрөттөлөт. Көбүнчө адамдын сапаттарын билдирүүдө сын атооч сөздөрдүн түрлөрү, зат атоочтор, сан атоочтор, зат атоочтор, этиштер, кулк мүнөзүн сүрөттөөдө фразеологиялык айкалыштар, салыштыруу, эпитеттер дагы колдонулат. Мисалы, узун бойлуу, ак жүздүү, аңды дөңдү карабаган, ачуусу мурдунун учунда, бармагынан бал тамган, карагат көз, оймок ооз, шер, кабылан, эр деген сөздөр. Бул жерде Каныкейди сүрөттөйлү. Каныкей узун бойлуу, ачык жүздүү, кайраттуу, камкор, бармагынан бал тамган, чебер өнөрлүү деп сүрөттөсөк болот балдар. Буюмдарды сүрөттөө. Иштиктүү сүрөттөөдө буюмдардын аты кандай буюм экендиги, турмуштагы анын мааниси, эмнеден жасалгандыгы, кандай бөлүктөрдөн турары, формасы, өңү түсү, көлөмү жана башкалар сыналып көрсөтүлөт. Көркөм сүрөттөөдө буюмдун белгилери саналып, бирок көркөм сөз каражаттары менен сүрөттөлөт. Мисалы, китеп кап, калпак, көкөр, ноутбук буюмдарды сүрөттөө. Мына балдар, бул жерде көкөр менен чаначты көрүп турабыз. Эми көкөр, чанач буларга кымыз куюлган. Алыска сапар тартканда идиш катарында суусундуктардын атка артып койсо, ылайыктуу болгон улуттук идиш аягы. Булар күрөң түстөгү териден ашатылып жасалган идиш аяк катарында колдонулуп келишкен. Мына бул көкөр жана чанач. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз кептин түрлөрү 3кө бөлүнөрүн билдик. Алар баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Анда эмесе үйгө тапшырма, баяндоо, сүрөттөө. Сүрөттү карап, сүрөттөр боюнча биз кептин түрлөрү боюнча текст түзөбүз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.